Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Кутман таң. Бүгүнкү торговлябыз 8 март күнү соода башталып, азыр торговлямды жазып атамын. Бүгүн 8 март достор. Бардык айымдарды майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн бизде ушундай платформада также промокод бүгүн байкадым да. 8 март катары бүгүн платформада мынакей с международным женским днем деп турат достор. Промокод VDay 26. Бул промокод менен биз $100 100% бонус алсак болот экен достор да. Также ким баштагысы келип аткандар ушу промокод менен колдонуп, сиздер дагы балансыңыздарды 2 эсе көбөйтүп алсаңыздар болот да. Эми бул видеоролик промокод тууралуу эмес достор. Бүгүн биз торговля кылып анализ кылабыз. Как обычно достор, платформа уктабайт, платформа жылат и бүгүн биз ушул рынокты анализировать этип, акчабызды көбөйтөбүз достор. Подробно также новичокторго дагы маалымат берип кетким келип жатат. Бул жакта эмне болуп аткандыгын да. Бул жакта бизде трейдинг, торговля на бинарных опционах достор. Бул жактан биз торговля кылып, анализдеп, рыноктон акча табабыз достор да. Ким кошулгусу келсе, каналга өтөбүз. Ссылкалардын баардыгы видеонун описаниясында болот. Ушул жакта биздин каналыбызда обучениялар, сигналдар дагы бар. Сиздер болгону катталып биздин копи трейдингибизге, кстати, копи трейдинг жөнүндө да айтып кетемин достор. Копи трейдинг азыр 24/7 болуп атат достор. Сиздер дагы копи трейдингке кошулуп алсаңыздар болот да. Основном тоже новичокторго дагы тиешелүү бул. Итак, давайте анда эмесе платформага кирип, бүгүн биз сиздер менен достор балансыбызды хотя бы давайте бир 2-3 миң долларга чейин көтөрөлү, но ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Рынок өзү всегда нестабильный да, кээ бир моменттерде стабилдүү болот и ошондой моменттерде биз киришибиз керекпиз да. Рынок более спокойный маалда да. Вот, ошон үчүн азыр биз ушуну текшерип көрөбүз и давайте валютная парага киребиз достор. Валютная пара мисалы мынакей австралиец, швейцарский франк достор. Мага даже трейдинг view же болбосо башка инструменттер кереги жок. Мен бул жакта сразу түшүнүп көрүп атамын. График бизде восходящий тренд болуп аткандыгын да. Давайте $100 бул жактан азыр вниз ачамын. 1 мүнөткө достор продайтка ачамын. Бул жерде кандай момент болуп атат? Бул жакта момент бизде восходящий тренд болуп атат мынакей. Тренд восходящий, өзүңүздөр көрүп атасыздар. График бир эле направленияга жогору көздөй кетип атат и далее достор какой-то момент график кайсыл бир уровеньге келди да, мисалы могул жерге келди да. И биз байкап турабыз, бул жерде графигибиз уже отскокко кетип атканын да, мынакей пониженияга түшүп кетип атат. Всё, бул жерде мен решаюсь сделкамды продажага ачканга, анткени график мурда бул жакта жогору көздөй эле кетип баратып эле, анан бул жакта раз момент токтоду дагы и график уже обратная сторонага түшө баштады. Мен бул жакта уже түшүндүм, что график уже бул жакта дальше өсүүгө күчү жетпей аткандыгын и сделкамды бул жакта продажага ачып атам достор да. Акыркы 5 секундта и, конечно же, достор, бул сделкабызды биз уверенно плюска, плюс $92 биз зарабатывать эттик. Итак, давайте биз сиздер менен бул сделка менен токтобойбуз, кийинки валютная парага өтөбүз. Кийинки валютная пара AUD NZD OTS. Бул жерде то же самое, азыркы эле торговля кылган графикте окшош болуп атат да, бул котировкада дагы. Көрүп атканда деле тренд восходящий болуп атат. График бир эле направленияга жогору көздөй кетип атат. Бул жерден азыр мен 1 мүнөткө жогоруга ача беремин достор $100 и давайте мен азыр мынакей азыркы эле биринчи сделка ачканыбыз AUD швейцарский франктан анализ кылабыз. Бул жакта тренд кетип баратып эле мынакей резкий чоң падение болуп айланып бизде уже паденияга айланган да. Азыр болсо кайра азыркы ачкан сделкабызга киребиз и бул жакта байкайбыз. Бизде пока что бул жакта трендибиз дагы деле жогору көздөй кетип атат. Бизде слом боло элек бул жакта. Ошон үчүн биз бул жакта жогору көздөй ачып атабыз да. Если бул жерде график каким-то образом могул жерден паденияга дагы бир жолу мынча түшүп кетсе, всё, мен бул жакта уже сделкамды жогору эмес, а продажага ачат элем. А бирок бул жакта бизде плавно дагы деле жогору көздөй кетип атат да. Мынакей линия трендин дагы коюп алсак болот бул жакта. Бул линия трендибиз бизде слом боло элек да. Пробой боло элек бул линиябыз. Ошон үчүн мен бул жакта сделкамды жогоруга ачтым. Сделкамды плюска жаптым. Экинчи сделка плюс. Отлично, достор. Уже плюс-минус $160-170 пайда көрүп койдук. Итак, следующая валютная пара AUD доллар OTS'тен көрүп атабыз. Дагы бир случай, бирок бул жакта уже наоборот. График бизде астыга эле түшүп баратат. Көрдүңүздөрбү? Мындай ситуацияда 1 мүнөткө мен сделкамды сатууга ача беремин, достор, анткени бизде глобально уже бул жакта в обратную сторону ойноп атат график. Вниз
то есть вниз кетип атат достор да, график байкашыбыз боюнча. И мурдакы сделкаларыбыз, мурдакы котировка бизде восходящий болуп жогору көздөй эле кетип аткан. А бул жакта уже биздики продажага болуп графиктин баасы түшүп атат. Значит, бул жактан биз сделкабызды сатууга ачабыз достор. Мындай моменттерде биз трейдингде бул тренд деп коет достор. Бул движенияны, мындай плавный движенияны биз тренд деп коебуз. Если ушундай трендтерди сиздер байкасаңыздар өзүңүздөрдүн торговлияңыздарда, ошондой трендтерден дагы сиздер кирсеңиздер болот. Время экспирации 1 минуттан баштап 5 минутка чейин ачсаңыздар жакшы достор да. Так, үчүнчү сделкабыз дагы плюсовой болуп жабылды. Отлично. Отлично, достор. Вообще, тренд твой лучший друг деген сөз бар трейдерлерде да, и негизинде тренд вообще негизи жакшы стратегия. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн торговляңыздарда ушул тренд менен соода кылып тоже плюска чыксаңыздар болот. Азыр мен силерге ушул простейший стратегияны көрсөтүп атам. Эч мындай супер анализ, супер индикатор деген нерсе кереги жок. Просто любой адам бул жакта регистрация өтүп, пополнение кылып, акчасын көтөрүп алса болот да. Да, кээ бир новичоктор бар, кичине рисковать этем деп коркушат, но лучше достор өзүңүздөрдү баштабай эле коюңуздар. Бул финансовый рынокто билбей эле кирип акчаңыздарды жоготушу мүмкүнсүздөр да. Ошон үчүн достор, баштап жатканда сиздерге обучение керек же какой-то бир команда керек же советник керек да. Ошон үчүн достор, мен сиздерди баарыңыздарды кызыккандар, торговля кылгысы келгендер, үйрөнгүсү келгендер, мен өзүмдүн Telegram VIP каналыма чакыргым келип жатат достор. Бул жакта бизде обучениялар бар, сигналдар бар жана копи трейдинг достор. Обязательно копи трейдинг тоже жакшы инструментал болуп атат азыркы учурда да. Копи трейдингде сиздер анализ кылбайсыздар, болгону счет ачасыздар и счетуңуздарды подключать этип коесуздар менин счетума да. Вот. И также бул жакта мен өзүмдүн ушундай сделкаларымды VIP каналымда да сигналдарымды жөнөтүп турам. Кааласаңыздар өзүңүздөр дагы сделкага кирсеңиздер болот. Сигналдарым аркылуу да. Бул жакта уже анализ болуп, анан кийин сигнал жөнөтүлөт без задержки достор. Дагы основной ключевой момент достор, биздин открытый Telegram каналыбызга да катталып алыңыздар. Трейдинг KG миллионы, бул жакта бардыгы прямой эфирлер, отзывдар жана бардык важный маалыматтарды мен ушул жака жүктөп турамын достор. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында тапсаңыздар болот достор. Кийинки валютная пара евро швейцарский франк туугандар. Евро швейцарский франкыбызда дагы то же самое восходящий тренд болуп атат. Бул жерден дагы мен сделкамды покупкага ачамын достор, сатып алууга. И давайте подробно анализ кылайлы. Эмне себептен бул жакта мен покупкага кирип атам и кайсыл учурларда бул жакта кириш керек. Мынакей, биз көрүп атабыз, линияны коюп алабыз, мынакей восходящий тренд болуп атат. Далее мындай ситуация вообще негизи тренд болуп атат, бул жакта жогору көздөй эле кетип атат и мындай моменттерде биз астыңкы уровеньдерден киргенге аракет кылышыбыз керекпиз да. То есть астыңкы минимумдардан, могундай жерлерден киришибиз керекпиз туугандар. Кааласаңыздар 1 минутка эмес, а 5 минутка дагы ачып алсаңыздар болот да, за запасом времени да. И в общем ушундай астыңкы просадкалардан биз киришибиз керекпиз жогоруга. Бирок в целом график бизде азыр жогору көздөй эле кетип атат. Итак, давайте байкайбыз. Төртүнчү сделкабыз дагы бизде уверенно плюска жабылып атат туугандар. Уверенно трендибиз дагы деле жогору көздөй күчүн көрсөтүп үстүгө өсүп баратат. Отлично туугандар. Төртүнчү сделкабыз дагы плюсовой болду. Кийинки сделкам уже башка стратегия болот туугандар. Евро новозеландский доллар ОТС'те бизде бул жерде скальпинг болуп атат. Азыр мен бат-баттан 1 минутка бул жакта сатып ала беремин туугандар и давайте уровеньдерди коебуз. Бул жерде бизде уровень поддержки жана уровень сопротивления и көрүп аткандагыдай эле достор, бул жакта бизде скальпинг болуп атат. То есть сатып алуучулардын уровени, анан сатуучулардын уровени. Также мурдакы окуяны, мурдакы тарыхты дагы карайбыз. Бизде бул жакта уровень бар экен. Бул жерде значит реакция бар экен. Сатып алуучулар, сатуучулар реакция кылыптыр бул уровеньде да. Мурда мынакей келип туруп кайра түшкөн баасы, кайра көтөрүлүп туруп келип түшкөн баасы и также бул жакта кийин уже пробой болуптур да, мынакей. Пробой кылгандан кийин мурда бул уровень сатуучулардын уровени болчу да. Азыр болсо бул эми уровень сатып алуучулардын уровени болуп калды. Мындай ситуацияларда биз жогору киришибиз керекпиз. Так, биздин 5-чи опционубуз уверенно плюска жабылды туугандар. Көрдүңүздөрбү? Болгону эки стратегия менен, эки простейший уровень менен достор, мен азыр уже 5 сделка плюс кылып койдум. Дагы бир жолу бул жакта мен силерге уровеньди жана поддержканы түшүндүрүп кетейин. Бизде бул жерде мынакей диапазондун ичинде коробка дей берсек болот. Мына ушул коробканын ичинде график өйдөгө ачылат, астыга ачылат. Уровень сопротивления бул сатуучулардын уровени. Мынакей.
ушундай уровеньди сиздер көрүп калсаңыздар, кайсыл бир точкада линия ошол жерден кайтып атса, ошол жактан ачышыңыздар керек сатууга. А если сатып алуучулардын уровеньи бул жакка түшсө, бул жактан уже биз, конечно, сатып алышыбыз керекпиз да. Вот. Надеюсь, түшүнүктүү. Дагы бир жолу бул жакта бизде анализибиз сакталуу деле турат да, бизде уровень пробой боло элек. Ошон үчүн дагы бир жолу мен бул жакта жирно $300 ача беремин. Смело, достор. Потому что бул жакта бизде четкий уровень поддержка, четкий уровень сопротивления болуп атат, достор. Если мындай паттерндерди көрсөңүздөр, уверенно өзүңүзгөргө уверенность коюп туруп ачышыңыздар керек да. Коркпой соода кылыш керек бул жакта. Если коркум сезим пайда болуп атса, если сиздер вверх же внизди 1 минут ойлонуп калсаңар да, үстүгө ачамбы же астыга ачамбы деп, анда лучше бул жактан торговля кылбай эле койсоңор жакшы болот, достор. Лучше кое тургула 1 саат, 2 саат өзүңүзгөргө келип алып туруп, анан кийин дальше торговляңызга отуруңуздар. Анткени рынок чарчатып коет. Рынок эмоционально давить этип коет. Ошон үчүн трейдингде убакыт саатысы менен болгону 1 күндө 1-2 саат торговля кылып көңүл буруш керек. Ошон үчүн, достор, трейдинг бул финансовый рынок, тоже риск бар. Ошон үчүн рискти дагы биз сакташыбыз керекпиз. Өзүбүздү самое главное сакташыбыз керек. Итак, биздин 6-сделкабыз дагы успешно плюска жабылды, туугандар. Отлично. Балансыбыз уже $155,608 болуп калды. Приблизительно где-то бир $1000 уже плюска чыгып кеттик, туугандар. Сделкаларга киребиз. Мынакей биздин бүгүнкү соодабыз. Жалаң плюс и могул $10 пример кылганым минус алып калган болчумун да. Давайте дальше кетебиз, туугандар, анализ кылганды үйрөнөбүз. Кийинки сделка бизде жанагы эле скальпинг, акыркы сделкабыз ачкан скальпинг болчу, ошол уровень только кыйшык болуп атат, туугандар. Давайте мынакей CAS доллар OTS'те анализ жүргүзөбүз. Биринчи сделка ачайын, 1 минуткө бул жакта сатууга ача беремин, достор. И давайте линияларды коелу. Анализ кылайлы. Бул жакта бизде тоже жанагындай эле скальпинг, бирок нисходящий тренд плюс скальпинг болуп атат бул жакта. Мынакей эки уровеньди коюп алабыз. Мынакей могул жерде биринчи РТС болуптур эле, мынакей экинчи уровень, далее үстүнкү сопротивлениялар. Үстүнкү уровеньден бизде график эки жолу кайтыптыр. И также астыңкы линиядан бизде эки жолу жогору көздөй кетиптир. Мынакей эки жолу жогору кетиптир бул линиядан, үстүнкү линиядан бизде эки жолу падение болуптур. Бул жерде бизде скальпинг болуп атат, туугандар. Нисходящий скальпинг же болбосо нисходящий тренд. Жанагы эле биринчи, экинчи, үчүнчү сделканы ачкандай эле, только бул жакта волна көп болуп атат. Волналары чоң болуп атат. Пиктери чоң, минимумдары дагы чоң болуп атат. Bunday ситуацияларда деле биз жогорку уровеньден сатышыбыз керекпиз, астыңкы уровеньден сатып алышыбыз керекпиз. Бирок бир закономерность бар. Так, жетинчи сделкабыз да плюска жабылды. Түшүндүрүп кетейин, бул жакта дагы бир закономерность чыгып атат азыр, что график если алдыга түшүп баратса, мисалы да, азыркы валютная параны дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Бизде мына линия бар. И мындай ситуацияда, если график астыга көздөй кетип атса, биз лучше астыга ачышыбыз керекпиз да, потому что тренд бардыгы астыга кетип атат да. Ошол себептен биз мындай ситуацияларда кээде кирип койсок болот астыңкы уровеньдерден, но лучше үстүнкү уровеньден кириш керек, туугандар. Үстүнкү уровеньден астыга кириш керек, потому что график общий картина менен астыга түшүп баратат да. Плавно астыга түшүп кете бериши мүмкүн. Ошон үчүн лучше 70-80% өзүңүздөргө коюңуздар, что мындай ситуацияларда силер астыга киресиздер. А если тренд үстүгө кетип атса, анда үстүгө ачышыңыздар керек, астыңкы просадкада. Итак, биздин сделкабыз плюска жабылды, достор. Ушундай бизде четкий анализ болду, четкий технический анализди силерге түшүндүрдүм да. Бул анализ любой жакта иштей берет, хоть Форекс, хоть бинарный опционы же башка биржалар болсо деле да. Но биз, достор, бул жактан өзүбүздү самоконтролду кылганды жана вовремя токтогонду билишибиз керекпиз да. Ошолордун баардыгын биз өзүбүздүн VIP каналыбызда, достор, VIP каналда обучение алсаңыздар болот. Баардык маалыматтарды, достор, Телеграмдан алсаңыздар болот да. И бул жакта сиздер болгону катталасыздар биздин ачык Телеграм каналыбызга. Ссылкалардын баардыгы видеонун описаниясында болот. Ошол жакта сиздер стрим дагы көрсөңүздөр болот. Биздин стримибиз күнүнө болуп турат ушул эле каналда. Канал катталабыз, достор. Колокольчикти басып коебуз. Жаңы видео чыкканда жана стрим башталганда телефонуңуздарга же компьютериңуздарга уведомление келип турат, достор. Сиздер менен эми эмки видеолордо көрүшөбүз, достор. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.